Соңку жылдары опуз алап акча талап кылды деп кармалган блогерлер тууралуу маалыматтар расмий кабарланууда. Алсак 8 июлда акча опуз алууга жана пара берүүгө шектелген блогер кармалган. Ал тест атым жайынан санитардык нормаларынын бузулушун аныктап, коомчулукка чыгарбаш үчүн 100 000 сом талап кылган. Биз акыркы 3 жыл ичинде акча опуз алап кармалды делген блогерлердин окуяларын тизмектеп көрдүк. Алардын кандай жагдайларда кантип кармалгандыгы тууралуу айтып беребиз. Алдыда түрдүү 8 учурду тизмектейбиз. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Өткөн айда Абай Карабаев аттуу блогер коомдук тамактануу жайлардын бирин текшерип, бир катар санитардык нормаларынын бузулганын аныктаган. Ал бул маалыматты коомчулукка чыгарбаш үчүн 100 000 сом талап кылганы расмий кабарланган. Милицияга түшкөн арыздын негизинде Карабаев Бишкек шаарынын тергөө кызматына жеткирилген. Андан соң милиция кызматкерине 100 000 сом пара сунушталганы айтылган. Жыйынтыгында опуз алып пара талап кылуу жана пара берүү беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, блогер шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Абай Карабаев өзүн юрист, иликтөөчү журналист деп тааныштырат. Бирок анын материалдарында журналистик этика сакталган эмес. Асак төмөнкү видеонун чакан өзүндүсүндө эле этикалык кодекстин 2, 4, 10 жана 17 беренелерин одоно бузганын көрүүгө болот. Жок, келинчеңизди үйдөн чакырдыңызбы? Кухняда турган жерден. Жок, между прочим, мен мугалиммин. Сен ушунчалык мындай провокация кылып Нет, не ведись на провокацию, не ведись на провокацию. Не надо, зачем? Вы спросите, почему вы думаете, если я на кухне сижу, мен кишимес бекен. Эч кандай тиешеси жок адамсыз. Спроси, Алтынбек, мен сага айтып турайын, пожалуйста, сұрачы, кайсы анда азыр мен дагы аялымды чакырайын. Алда келсин. Алтынбек, не ведись на провокацию. Скажи, кайсы акымен текшерет, можно? Карабаев YouTube каналын ушул жылдын январь айында ачып, алгачкы видеосун 13 апрелде жүктөгөн. Бул видеодо чырлуу жер тилкелерин сөз кылып, жергиликтүү айыл өкмөттүн ишмердүүлүгүн сынга алган. Ал көбүнесе иликтөө эмес, жеринен репортаждарды даярдап турган. Өзүнүн материалдарында ЦПР аттуу юридикалык компанияны жардамалаган. Бишкек шаарынын мэриясына барып, кызматкерге ушул ишкананын өкүлү катары жазылган күбөлүгүн көрсөткөн. Эже, мен азыр бир резонанс маселе менен келдик эле да. Да. Можно посмотреть? Жок, кармабаңыз эже. Юридическая компания. Хорошо. Юстиция министрлигинин маалыматына алайык, Карабаев Абай Майрамбекович, укук жана өнүгүү борбору Бишкек жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси жана негиздөөчүсү. 25 жаштагы блогер буга чейин 7 каналда жана ЛТР телеканалында иштегенин анын Instagram баракчасынан көрүүгө болот. 2023 жылдын сентябрь айында опуз алып пара талап кылган Алина Жумагулова аттуу блогер кармалганын УКМК билдирген. Жумагулова Сокулуктагы мейманканалардын жанында кызматтык унаа жүргөнү тууралуу видеону таратам деп, Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкеринен 60 000 сом талап кылганы айтылган. Атайын кызмат жарыялаган тасмада жабырлануучу делген адам TikTok социалдык тармагынын колдонуучусу. Блогер андан 60 000 сом талап кылып атканын айтып берген. Блогер кыз видеого тартып алып, азыр менден 60 000 акча сурап жатат. 20 000 таптым десем, ошол 20 000ди азыр салыңыз, калган 40 000ди эртең алып келесиз. Алып келбесеңиз мен видеоңузду таратам деп атат. Ал видеодо жумушка зыян келе турган немелер бар. Мына азыр 20 000 сом колумда турат. Азыр ушул акчаны ушунун М-банкына которушум керек. Опуз алып акча талап кылды деп айыпталган дагы бир блогер Батмакан Жолболдуева. Ал 2019-2022 жылдары Батмават YouTube каналын иштеткен. Блогер Баткендеги ашкана дүкөндөрдүн тазалыгын, товарлардын мөөнөтүн текшерген видеолорду жарыялап турган. 2022 жылдын март айында блогер Баткен облусунун атка минерлерин кызмат унааларды жеке кызыкчылыгы үчүн айдап жүрөт деп айыптаган. Баткендин служениелери түнкү 10-да көчөдө иш убактысы бүткөн, бирок өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуп айдап жүрөт. Сейитбурхан кафесинде. Атка минерлердин арасында журналист Арзыгүл Галымбетова дагы болгону айтылган. Галымбетова Жолболдуеваны абийириме шек келтирди деп айыптап, милицияга арыз менен кайрылган. Ошол эле күнү ал ооруканага барып, неврология бөлүмүндө каза болгон. Жыйынтыгында Батмакан Жолболдуевага карата 4 берене боюнча этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү, жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу, документтерди жасалмалоо жана бейбаштык беренелери менен кылмыш иши козголгон. 2023 жылдын май айында Баткен облустук соту
соту Жолболдуеваны 2 берене боюнча актап, дагы 2 берене боюнча күнөөлүү деп тапкан. Анын иши боюнча 1 жылдык пробациялык көзөмөл белгиленип, блогер эркиндикке чыккан. 2024-жылдын январь айында Батмакан Жолболдуева Жалал-Абад шаарындагы коомдук тамактануучу жайлардын бирине барып видео тарткан. Расмий маалыматта ал видеону өчүрүп салуу үчүн санитардык көзөмөлдүн кызматкеринен 25 000 сом талап кылганы айтылат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25. 25 bakımız ya. Şunu siz aytқан. Çok iş alıp bargan. Республика боюнча мен мындай ama мен мындай саксам. Ким мындай баары менен бир Ал эркен журналист Ыдырыс Исаковго берген маегинде Айка Мусаева жана Жазира Осмонова аттуу блогерлердин сунушу менен тамактануучу жайды текшергенин айткан. Ванна, кадимкидей эле биз жуунуп жүргөн ваннага ичи аябай начар, хлорго жанагы тооктун этин замачить этип койгон. Себеби аны жумшатыш үчүн. Анан антисанитария жактарын чыгардым. Керек болсо Пепси 2 жыл мөөнөт өтүп кеткен, Спрайты мөөнөт өтүп кеткен деп полный чыгардым. Чыгарып бул жердин санэпид көзөмөлү акча алат, өзү контролдойт, өзү крышать этет деп башчысы айтып атат. Менин башчысы, Жанета кафесинин башчысына. Башчы айтып атат. Анан мен ошол сүйлөгөнү жаздырып алган элем, ошону коюп туруп пост кылып чыгарам. Чыгарып кайра эле келем мен Баткенге. Алар калат Жалал-Абадта. Келгенде мага эме чалат. Ошол санэпид көзөмөлүнүн башкы дарыгер чалат. Жалал-Абадтыкы. Гүлмира деген. Батмаже ушул кафени текшергениңиз туура эле болду. Бир топ антисанитария болчу. Азыр бизге мониторинг киргизип койгондон биз азыр жекешкелерге барып текшергенге акысыбыз жок. Колдойм, бирок ошол посту өчүрүп туруңуз деди. Жолболдуева санитардык көзөмөлдүн кызматкери видеону өчүрүүнү суранганын, андан 25 000 сомду алганын таңган эмес. Бирок акча каражатын өзү үчүн эмес, Жазира Осмонова жана Айка Мусаева аттуу башка 2 блогерге ортомчу болдум деп ишендиргенге аракет кылган. Сизге анан канча берди ал? Мен алып көргөн да жокмун ал акчаны. Бирок сиз акча алып атканыңыз жана видеодо көрүнүп атпайбы? Акча ал санаганым эмес да, мынтелес. Ал чөнтөгүм эле салып койгом. Ошол акча 25 экенин билген дагы жокмун. Сизге ким берип атат ошол акчаны? Башкы дарыгер берип атат. Берди. Анан сиз аны алдыңыз. Алгандан кийин эмне кылдыңыз? Алып чыккандан кийин мени СМБ кармап атпайбы? Мен СМБга кармап атканда айтып атам, эрте кармап алдыңар. Мына мени Яндекс чакырып койдум эле. Мен сразу аларга чалдым. Жазира менен Айкагачы акчаны берди. Силер сураган 25ти дедим. Сузакка кел, Рич эмеге, Pizza House тест татынга деди. Мен такси кылдым, заказ бердим. Өчүрүлбөсө ошол дагы турат. Заказ бергенден кийин эле келди такси. СМБ кармап атканда мага такси чалат, өчүрөм, улам өчүрөм. Анан мен ошол жерде кармап атканда видеодо дагы турат аларда. Эрте кармап алдыңар, жигиттер. Мен азыр ушул акчаны кайерге алып барып бергенин билгениңерде дедим. Чогуу кармаганыңарда мынандай болот эле дедим. Жакшы экен. 2022-жылдын соңунда Батмакан Жолболдуева коомчулукка чуулгандуу билдирүү жасаган. Ал 2022-жылы Баткендин убактылуу кармоочу жайында болгон кезде зордукталганын айтып чыккан. Бул билдирүү коомчулукта чоң резонанс жараткан. Блогер душка түшүп аткан учурда кылмышка шектүү тарабынан зордукталганын айтып, бийликтен тиешелүү адамдарды жазалоону өтүнгөн. Ал киргенде эле колунда бир шиш бирдемеси болчу. Ал милицияны өлтүргөн, мени жөн эле өлтүрмөк да. Мен кыйкырдым. Нурбек, эмне кылып атасың? Ачышты конвой, постовой дедим. Көңүл бурган жок, эч ким караган жок мени. Уккан дагы жок. Ал жерде. Нурбек, бир жерлик адамбыз, эмне болду дедим. Батма деди. Начальниктер в курсе деди. Начальниктер в курсе, олтурса мен эмне кылайын анда?
Батмакан Жолболдуева сөз кылган Айка Мусаева менен Жазира Осмонова аттуу блогерлер дагы опузалап акча алууга айыпталып камакка алынган. Айка Мусаева аттуу колдонуучу ушул жылдын январь айында кармалган. Ал буга чейин Жалал Абад облусуна караштуу Сузакы районундагы айрым ишкерлерди жана колунда бар адамдарды социалдык тармактар аркылуу жаманатты кылаарын айтып коркутуп, акча талап кылып келгени расмий айтылган. Окуяга байланыштуу Сузак айылдык кеңешинин төрагасы дагы колго түшкөнү маалымдалган. УКМК Айка Мусаеванын айынан жабыркагандарды атайын кызматка кайрылууга чакырган. Айка Мусаева аттуу Facebook колдонуучусунун 15 миңден ашуун катталуучусу бар. Ал жеке баракчасында беделдүү саясатчылардын жана чиновниктердин ишмердүүлүгүн жарнамалаган билдирүүлөрдү жарыялап келет. Мындан тышкары мамлекеттик органдар тараткан расмий маалымат менен да активдүү бөлүшөт. Айка Мусаева кармалгандан 10 күн өтпөй, өзүн блогер жана иликтөөчү катары тааныштырган Жазира Осмонова да камакка алынганы белгилүү болгон. Ал буга чейин ишкерлерден опузалап акча талап кылууга шектелип, кармалганын УКМК ачыктаган. Расмий маалыматта Жазира Осмонова буга чейин кармалган блогер Айка Мусаева менен жакын байланышта болгону, алардын ушул сыяктуу башка фактыларга тиешеси бар же жок экендиги текшерилип жатканы кошумчаланган. Жазира Осмонованын Facebook баракчасына 20 миң колдонуучу катталган. Ал расмий мамлекеттик органдардын билдирүүлөрү, түрдүү видеолор жана тамашалуу посттор менен активдүү бөлүшүп турат. 2024 жылдын июнь айында Гүлпери Жанышбековна аттуу блогер кармалган. Расмий маалыматта ал 3 айдан бери социалдык тармактарда терс маалыматтарды жарыялайм деп коркутуп, арыздануучулардан акча талап кылгандыгы айтылган. Ал бир нече жолу акча алгандыгы, кийин планшет талап кылгандыгы маалымдалган. Милиция блогер 50 миң сом алып жаткан жеринен кармалганын билдирген. Ага карата опузалап пара талап кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми блогер өзү муну Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеев уюштурганын айтып чыккан. Гүлпери Жанышбековна аким тарабынан ага карата коркутуулар болуп жатканын камалаардан 2 күн мурун Facebook баракчасында билдирген. Блогер буга чейин Темирболот Абыкеев президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин тууганы экенин билдирген. Ал камакка алынганга чейин социалдык тармактардагы баракчасында акимдин ишмердүүлүгүн кескин сынап келген. Кармалгандан тарта 2 күндөн кийин Ош шаардык соту блогерди үй камагына чыгарганы маалым болгон. Учурда 32 жаштагы Гүлпери Жанышбековна социалдык тармактарда коомчулуктун бүйүрүн кызыткан түрдүү видеолорду жарыялап келет. Анын баракчасындагы тасмаларды 10 миңдеген, 100 миңдеген колдонуучулар көрүп турат. Instagram социалдык тармагында 200 миң катталуучусу бар РКЧ аттуу блогер ушул жылдын февраль айында УКМК тарабынан кармалган. Ал Сузак районунун тургунунун өгөй кызы менен интимдик мамиледе болгон делген жасалма сүрөт видеолорду таратарын айтып, опузалап акча каражатын талап кылганы айтылган. Шектүү күч колдонуу жана коркутуу жолу менен жабырлануучунун өгөй кызын жылаңач сүрөткө жана видеого тартууга мажбурлагандыгы расмий кабарланган. Ал сүрөт видеолорду колдонуп, өгөй кызы менен интимдик мамиледе деп шантаж кылып, 184 миң сом акча талап кылганы да кошумчаланган. Опузалап пара талап кылды деп айыпталган дагы бир блогер Адыл Акчол уулу. Бирок анын камалышына бул айып негизги себеп болгон эмес. Эске салсак, 2024 жылдын июль айында Адыл Акчол уулу YouTube каналына 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмү тууралуу видео чыгарган. Анда маркумдун кайнатасынан 1 сааттан ашык маек алып, материалды бир тараптуу берген. Мындан тышкары видеонун аталышын эч кандай далил фактыларды келтирбей туруп, алгач өлүмдүн сыры ачыкталды, өзүнө өзү кол салган Айтургандын окуясы деп атаган. Бул материал журналисттик чөйрөдө дагы, катардагы көрүүчүлөр арасында дагы кескин сынга алынган. Медиа коомчулук этикалык кодексинин бир нече беренеси одоно бузулганын айтып чыккан. Андан соң Адыл Акчол уулу YouTube каналынын комментарий бөлүмүн чектеген. Ал видеонун аталышын Айтургандын окуясы, маркумдун сүйүүсү жана күтүүсү, кайын журту үн катты деп өзгөрткөн. YouTube каналда бул видеону 700 миңден ашуун колдонуучу көргөн. Белгилей кетсек, Адыл Акчол уулу катардагы блогер эмес, кесипкөй журналист. Ал Ош шаарындагы Ош ТВ, Ош Прим телеканалдарында мамлекеттик кабар маалыматтык агенттигинде иштеп, ЛТР, УТРК телеканалдарында жетекчилик кызматтарды аркалаган. Анын YouTube каналына 800 миңден ашуун адам катталган. Чуу жараткан видео жарыялангандан көп өтпөй авторго массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган. Лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы Адыл Акчол уулунун сөзүндө массалык башаламандыкка чакырык жок деген бүтүм чыгарган. Ага коюлган айып жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу деп өзгөртүлгөн. Бир айдан кийин Адыл Акчол уулуна опузалап акча талап кылуу беренеси боюнча дагы бир кылмыш иши козголгону маалымдалган. Анын үстүнөн жеке ишкер арыз жазып, ишканасына байланыштуу видеону өчүрүү
өткөрүү үчүн автор көп суммадагы каражат талап кылганы айтылган. 2024 жылдын декабрында Адыл Акжол уулунун иши токтотулуп, эркиндикке чыгарылган. Ушул жылдын февраль айында Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев коомдо блогерлердин ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамды иштеп чыгуу муктаждыгы пайда болгонун билдирген. Ал эми сиз өлкөдөгү кайсы блогерге ишеним артасыз? Биз айтып өткөндөн тышкары дагы кандай учурларды билесиз? Бул тууралуу пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Тумар болдум. Көрүшкөнчө.